Кээ биркилер айтат. Негедир ушу жүрөгүм сыгыла берет. Кайсы бир жакшы күчтүү молдо болсо дейт. Анан элде азыр бир сөз бар. Күчтүү касидачы болсо дейт да. Касиданы Кур'андан өйдө көрүшөт. Касида деген ал дастан ал. Ал жөн эле инсандын сөзү. Аллахтын сөзү касидадан жогору турат. Кээ биркилер касиданы касидачы молдо экен, сууну тескери айлап. Суу эч качан тескери аккан эмес, акпайт да. Анан кээ бир ушул инсандар бар да. Күчтүү молдо болсо, күчтүү касидачы болсо, бир өзүмдү ушу окутуп алсам, ушу жүрөгүм кысылып атат. Көңүм кирдеп атат. Негедир ушу заманым тарып атат. Батпай атам. Бир орунда түшүм бузулуп атат. Тамак сиңбей атат. Жүрөк кирдеп атат. Эч нерсе жакпай атат дейт. Ага мынеке дары. Катып калган, карарып калган, сыгылып аткан жүрөккө эң мыкты дары ал жетимди кепилдикке алуу. Абу Хурайра риваят кылып атат. Bir kişi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga yüreğinin sıkılıp atkandan, gönlünün kirdep, dünyasının tarıp atkandan arızdanıp geldi Peygamberimiz'e. Ya Resulallah men kıynalıp atam. Negedir şu dünyam tarıydı. Yüreğim sıkat. Şuğa var mı bir darmek, sizin de bir duanız var mı? Ağa mıntip cevap verdi. Yüreğinden jarışın, jumşarışın, jana kararışın, sıkılıyorsun, getirişin kalasan, anda munoldarı var. Kedey kembagal. Jesirge tamak ber, jetimdin başın barıp sıla. Alardın kursağın toygoz üçün жылкыны жыра тартып soyu şart emez. Özüңüz jegen tamaktan ele bölüşüp koyuu menen kursagı toyup atat. Al эми жетимдин башын сылоо үчүн той кылыш шарт эмес. Барып эле чакырып эле сылап көкүрөгүңүзгө кысып, ал жакшы көргөн нерсени, момпосу, таттуу, шириндиктерди берип коюу менен жүзөгө ашат. Бир канча убакыттан кийин жанагы киши жүрөгө жүзү албырган абалда пайгамбарга келип, "Я Расулаллах, сиз айткан нерсени жүзөгө ашырдым, ошондон бери ушунчалык мыкты жашоодо жашап атам" деп келген. Мына дарысы ушул.